Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Адабий окуу сабагыбыздан Жээренченин баласы деген жомокту өтөбүз. Сабагыбыздын максаты Жээренченин баласы жөнүндө түшүнүк аласыңар. Түшүнүктөрүңөрдү айтып бересиңер. Сөздүк ишин жүргүзөбүз. Суроолорго жооп бересиңер. Мекенди сүйүүгө, коргоого үйрөнөсүңөр. Көңүл бөлөбүз. Мурунку өткөн заманда өзү чечен, сөзү бекем, Жээренче аттуу киши болуптур. Анын баласы өтө эле жоош экен. Жаныбек хан Жээренчеге «Жакшыдан жаман туулабы?» деп сурайт. Анда Жээренче «Жакшыдан жаман туулбайт» деп жооп берет. Мунусу кандай деп Жаныбек хан ойлонуп жүрөт. Жээренче чечен көзү өткөндөн кийин бир жылы Жаныбек хан калмактарга каршы жортуулга бара турган болот. Жээренченин баласына «Душманга каршы урушабыз, биз менен жүрсүн» деп киши жиберип кабар кылат. Жээренченин баласы жаш бышты атты минип, эл менен кошо жортуулга жөнөйт. Чоң уруш болот. Душмандар күчтүүлүк кылып, Жаныбек хан аскерлери менен артка чегинүүгө аргасыз болот. Качып бара жатканда хандын аты жүрбөй калат. Ошондо Жээренченин баласы: «Ханым, жүрбөй калган атыңызды мага бериңиз. Мен сизге атымды тартуу кылып, биротоло беремин. Мен колго түшсөм эч нерсе эмес. Сиз колго түшсөңүз, калмактын ханын чаап аламын деп барганда, эли качып кетип, ханы колго түшүп калды» деген элдин намысын булгаган түбөлүк жаманатты сөздөр калаар деп минген атын берет. Жүрбөй калган атты Жээренченин баласы минип, хан аман калыптыр. Жээренченин баласы жоош көрүп жүрчү элем. Атасынын айтканы туура экен деп хан Жээренченин бир кездеги айткан сөзүнө айран калган экен. Сөздүккө көңүл бөлөбүз. Чечен — бул сөзгө чебер дегенди билгизет. Жортуул — бул согуш дегенди билгизет. Жаш бышты ат — бул 3 жаштагы жылкы дегенди билгизет. Тартуу кылып — бул белек кылып дегенди билгизет. Чегинүүгө — бул аргасыз артка кайтууга дегенди билгизет. Айран калуу — бул таң калуу дегенди билгизет. Эми балдар, суроолорго көңүл бөлөбүз. Жээренче чечен деген ким болгон экен? Жакшыдан жаман туулбайт дегендин маанисин кандай түшүнүүгө болот? Эмне үчүн Жаныбек хан Жээренче чечендин баласын калмактарга карата жортуулга ээрчитип алды? Жээренченин уулу өз атын ханга эмне себептен тартуу кылды? Хан Жээренченин уулуна кандай баа берди? Жакшы атанын жакшы уул кызы болуу дегенди кандай түшүнөсүңөр? Өлкөмдүн, элимдин ар-намысы баарынан ыйык деген сөздүн маанисин чечмелеп көргүлө. Балдар, ушул суроолорго жооп жазып, сүрөткө тартып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтүп жибергиле. Жомок силерге жактыбы балдар? Саламатта калгыла.